не остался без внимания со стороны международного сообщества. Бүгінгі жиын бұл группа по координации реагирования на чрезвычайные ситуации деген бізде общий жалпы системабыз бар. Негізінде біздің өлкөбүздө, біздің мамлекетибизде мындай аябай чоң мааниде, чоң көлөмдө өзгөчө кырдаал боло турган болсо, ошо биздин уюмубуз, тобубуз бир заматта топтолот. Бул топтун ичинде бул бүт эл аралык уюмдар киргизилген. Биз аларды полный топтоп и ошонун негизинде пландарды түзөбүз. Эл аралык жагынан өзүбүздүн координациянын негизинде кандай жумуштарды, кандай ушу өзгөчө кырдаалдар министрлиги жагынан жана гуманитардык миссия жагынан ошо эл аралык уюмдар өзүнүн жардамын көргөзө алат деп. Ең негизгиси биз буга чейин бери 2-3 жолу жолугушууларды өткөзгөнбүз. Бул госпожа Гравия, оңдун ең негизги представители, жардам берүү жагынан жолдорун тактаганбыз. Бул продукт тамак аштын азык-түлүк жагынан, кийим-кече жагынан, үй жана убактылуу жайгашкан шарттарын жеңилтүү жагынан. Ошо жерге биз тизме боюнча ошо эл аралык уюмдарга бердик. Өзүбүздүн жумушубуздун планын түздүк. Жалпысы ошо өзүбүздүн планыбыздын негизинде бул 14,7 миллион доллар түзүлөт деген биз ошо планды жумуштарыбызды түзгөнбүз. Ошонун ичинен уже 1 миллион доллар түштү. Кудай буйрса, модан кийин дагы ошо бул акчаларды топтогондон кийин биз өзү ошо реализация планга толук менен киришебиз. Бул чогулган каражат, бул биринчи иретте, вот мисалы бизде жыл обеспечение бытовых условий деп коет. То есть жылуулатыш, азык-түлүк, бул программа продовольственного питания и санитария жагынан, медицина, санитария жагынан. Адан кийин уже биз үй курулгандын негизинде азыркы программада 423 үй деп атпайбызбы? Ал толугу менен бюджеттин эсебинен курулуп атат негизинде. Ага бул ГКРЧСтин акчасы жетишпейт. Бул акча только ошо Баткен область, Баткен район менен Лелек райондун ошо мына кыш мезгилин жеңил өткөзүү боюнча. Был разработан план реагирования, который будет представлен сегодня вашему вниманию. Барымыздарга маалым болгондой, биздин өкмөттүн атайын токтому бар. Атайын токтомдун негизинде областта, райондо атайын жарандык коргоонун комиссиясы бар. Жарандык коргоонун комиссиясы Лейлек районунда, Баткен районунда иштеп, бүгүнкү күндө айтылган 3 миллиардтан ашык, болжолдуу түрдөгү бул 3 миллиардтан ашык материалдык чыгымды тактап чыгышты. Азыр дагы оценочный комиссия дагы иштеп атат. Иштеп бүткөндөн кийин так маалымат жарандык коргоонун комиссиясы акимдин колу менен акт түзүлүп коюлат. Жарандык коргоо комиссиясынын ичинде 10дон ашык кызматкерлер, специалисттер кирет. Ар тармакта отраслевой деп коебуз. Ар бир үйдү карап, соц объекттерди баарын карап чыгып, андан кийин ошонун негизинде жана оценщик болот го, ошо оценщиктин дагы бүгүнкү экономикалык рыночный ценасы ошо үйдүн же болбосо ошо буюмдун канча баасы турат, ошо негизинде жарандык коргоо комиссиясы биргеликте иштешти. Кышка да даярдык биринчи эмне керек? Бизге биринчиден азыр дагы биздин министр айтып кеткендей тиешелүү жанакы кийизделин жылытылган үйлөр, мобильный жылыйдамаларды бизге жеткирип берип атпайбызбы? Убактылуу ошого жашап турганча андан ары үй салынып бүтө, үйлөр салынып бүтсө, Кудай буйрса, биздин жарандарыбыз кирип жашап башташат. Ожидания и опасения местного населения по поводу повторения третьего такого случая, они тоже не исключают.